Кыргызстанда стейкинг аталышындагы спорттун жаңы түрү пайда болду. Алгач бул оюн 1981-жылда Канадада ойнола баштаган. Андан бери спорттун бул түрү Япония, Корея жана Американын жаштардын арасында популярдуулукка жеткен. Эми минтип өлкөдө стейкинг федерациясы түзүлүп отурат. Стейкинг деген эмне, ал кандай ойнолот, Сүйнай Тагайба кызыгып көрдү. Алгач бул оюн 1981-жылда Канадада ойнола баштаган. Андан бери спорттун бул түрү Япония, Корея, Американын жаштарынын арасында популярдуулукка жеткен. Ал эми Борбор Азия мамлекеттери арасында биринчи болуп Кыргызстанда анын федерациясы түзүлдү. Стейкинг федерациясынын президенти Жакшылык Матанов ал оюнду Европа өлкөлөрүнө барганда көрүп, өлкөгө алып келүүгө ниет кылган. Анткени стейкинг интеллектуалдык спорт түрүнө киргендиктен оюнчулардын стакан чогултуусу аркылуу бат ойлонууга, тез чечим кабыл алууга үйрөтөт. Биринчиден болуп муну мен ошо Европа өлкөсүнөн көрүп, анан кийин ошо байлашка чыгып, Кыргызстанга бир жаңылык болсун, бардык биринчи нерселер баш Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөрдө Россиядан келет. Биз дайыма аркада калып кетебиз деп, анан кийин намыстанып биринчи бизден баштайлычы деп анан Борбордук Азиянын бардык эмесин мен расмий өкүлчүлүгүн сатып алып, биринчи Кыргызстандан баштап отурабыз. Буюрса биздин эл үчүн бул жаңылык. Спорт стейкинг балдарды интернет, гаджет азгыруусунан оолак кылат. Дүйнөдө аталган спортко 3 жаштан 80 жашка чейинкилер кызыгып ойношот. Дүйнөлүк спорт стейкинг ассоциациясынын президенти Ларри Горестин айтымында, стейкинг спортунун 54 өлкөдө федерациялары түзүлгөн. Ал эми Кыргызстан 55-чи мамлекет болуп расмий каттоодон өттү. I'm Larry Gores. I'm with the World Sport Stacking Association. Спорт стейкингдин сиздердин өлкөдө расмий ачылып жатканына кубанычтамын. Бул спорттук оюн эле болбостон жаш балдардын ойлонуу, акыл калчоо туюмунун өнүгүшүнө түрткү берет. Стакандарды тизүү менен адамдын мээсинде болуп көрбөгөндөй машыгуулар болот. Андагы тездик, шамдагайлык интеллектуалдык өнүгүүгө алып келет. Мен ойлойм, стейкинг спорт түшүнүгү Кыргызстанда тездик менен тарап, өз сүйүүчүлөрүн табат. Альбина 3 жаштан бери спорт стейкинг менен машыгып келет. Ал эми мындай чоң иш-чараларга биринчи жолу катышып жатат. Анткени анын командасы Монголиядан келген спорт стейкинг командасы менен алгачкы жолу жарышка чыкты. Спорт стейкинг кызыгы, соревноваться эткен кызыгы, олимпиадага катышууга, свободный дух да, өзүнчө эле үй башкачачы. Бардыгы сону рекордум 9 секунд. Декабрда олимпиада $10,000 болот. Ошого да стремиться этип атам, конечно. Уюштуруучулардын айтымында 2020-жылы спорт стейкинг боюнча дүйнө биринчилиги өтөт. Интеллектуалдык спорттун бул түрүнө кызыккан сүйүүчүлөр азыртадан бул мелдешке даярдык көрүү иштерин башташты. Сүйнай Тагаева, Кенжебек Максатуулу, Пирамида.